Саламатсыңарбы? Азыркы бүгүнкү сабагыбыз бөлчөктөр жөнүндө болмокчу. Ортудан бөлчөктөр жөнүндө. Ортуда бөлчөктөр жөнүндө салыштыруу көп келет. Дээрлик бардык эсепте ондук бөлчөктөр же жөнөкөй бөлчөктөр көп кездешет. Ошондуктан бөлчөктөр жөнүндө эсептерди оңой жол менен чыгарганды үйрөткөнгө аракет кылам. Бул жерде биринчи суроодо ушул бөлчөктөрдүн кайсынысы бирден чоң деп суроо келиптир. Биз эмне кылабыз бул жерден? Бирден чоң болуш үчүн биз кандай чыгарабыз? Обычно муну 3кө, муну 2ге көбөйтөбүз да, бирдей бөлүмгө келтирип. Бул жер 3 кошулган 2 бөлүнгөн 6 барабар 6дан 5. 6дан 5 бирден кичинекей, эмнеге? Анткени 5 6дан кичинекей. Бир нерсени эскерте кетсем, эгерде бөлчөк бирден кичинекей боло турган болсо, анда үстү астынан кичинекей болуш керек. То есть алымы бөлүмүнөн кичинекей болуш керек. Бул жерде 5 6дан кичинекей, ошон үчүн бул бирден кичинекей дедик. Негизи ушинтип чыгарсак болот бардыгын эсепти. Бирок бул жерде көбүрөөк убакыт кетип калат. Кыска жол кандай дейсиңер? Өзүңөр чыгарсаңар болот, анан текшерип көрсөңөр болот. Паузага коюп коет. Мен муну кандай чыгармакмын? 1 бөлүнгөн 2ге 1 бөлүнгөн 2-ни кошсом, бул 1 болуш керек да. Эми 3дөн 1 чоңбу же 2ден 1 чоңбу? Ошону эле салыштырып коем. Эгер 2ден 1 чоңураак боло турган болсо, анда бул 1ден кичирээк болуш керек болуп калат. Анткени 2ден 1ден кичирээк санды 2ден 1ге кошсом, бул 1ден кичинекей чыгып калыш керек. Действительно, 2ден 1 3дөн 1ден чоң. Демек, бул 1ден кичинекей. Экинчи, 8ден 7ге мен 8ден 1ди кошсом, бул 1ге барабар болуш керек. Эмнеге? 7 кошулган 1 барабар 8, бул 8 бөлүнгөн 8 болот. Бул 1ге барабар болот. Демек, мен бул жерде 30 менен эле 8ден 1ди салыштырыш керек болом. 8ден 1 чоңбу же 30 чоңбу? 30ду кыскартсам, бул 30 деген 30 менен 3ті кыскартсам, эки жагын тең 3кө бөлсөм, 10дон 1 чыгат. Эми 10дон 1 чоңбу же 8ден 1 чоңбу? Бул жерде бөлчөктүн алымдары окшош, бөлүмдөрү ар башка. Демек, бөлчөктүн кайсынысы бөлүмү чоң болсо, ошол бөлчөк кичинекей болуп эсептелет. Эмнеге? 1 тортtu 8 балага бөлгөн чоңбу же 1 тортtu 10 балага бөлүп берген чоңбу? 1 тортtu 8 балага бөлүп бергенде чоң кусоктон түшөт. Демек, бул жерде 8ден 1 чоң экен. 8ден 1ден кичирээк 10дон 1ди 8ден 7ге кошсом, бул 1ден кичинекей чыгыш керек. Демек, бул жерди мен 1ден кичинекей дейм. Кийинки эсеп 16дан 5. 16дан 15. 16дан 15ге мен 1ден 16ны кошсом, бул 1 болуш керек. Жанагы эле жол менен 2 менен 40ты кыскартсам, бул 1 бөлүнгөн 20 калат. Демек, 16дан 1 менен кайсыны салыштырам? 20дан 1ди салыштырам. Кайсынысы чоң? Эгер 16дан 1ден кичирээк сан болупту кошсом, 16дан 5ке, демек 1ден кичинекей болуп калыш керек. Бул жерде деле жанагы эле жол менен
16 балага бөлүп берсек, чоңураак кусок кетет да. Бул жерде 16-дан 1 чоң. Демек, муну мен 1ден кичинекей дейм. Кийинки эсепти алсак, кийинки эсепти мен кандай чыгармакмын? Эгерде 102 102-ни мен 3-кө бөлсөм канчадан чет болду экен? 3, 9, 34-төн чет экен, 1, 2, 4, 34. Демек, бул жерде айырма жок. 3төн 2-ни мен 3төн 1-ге кошоюн. Бул жерде канча болуш керек? 2 кошулган 1 бөлүнгөн 3, 1 чыгыш керек. Демек, мен салыштырыш керек экенмин 3төн 1 менен 102-ден 35-ти. 102-ден 35 чоңбу же 3төн 1 чоңбу? Дагы бир жол бөлчөктөрдү салыштыруу боюнча 1 бөлүмгө келтирсем деле болот. Муну канчага көчүрүш керекмин? 34кө. 34 бөлүнгөн 102. Бул жерден кайсыл жак чоң болуп калат? 3төн 1 кичинекей болуп калды экен. Кичинекей болуп калат экен. Анткени 34 35-тен кичинекей. Ушинтип салыштырсам болот, 1 бөлүмгө келтирип алып. Же болбосо кайчылашка өтсөм болот. 1 бөлүнгөн 3. Кайчылашка өтсөм 35-ти 3кө көчсөм 105. Бул жак 102. 105 102-ден чоң, демек мен 102-ден 35, 3төн 1ден чоң демекчимин. Демек, 3төн 2-ге 3төн 1ден чоңураак санды кошсом, анда 1ден чоңураак сан чыгыш керек. Демек, мен муну 1ден чоң деп D демекчимин. Азыр силерге түшүндүргөндүктөн көбүрөөк убакыт кетти, бирок ушул методду түшүнүп алсаңар, кийинкилери оңой эле чыгат. Кийинкини салыштырайын. 0,16 чоңбу же 6-дан 1 чоңбу? Ондук бөлчөктү айландырсак, бул өзү аты эле атап тургандай 100дөн 16. 16 бөлүнгөн 100. Муну кантип салыштырабыз? Кайчылашка өтсөк болот. 16-ны 96-га көйтөбүз. То есть 16-ны 6-га көйтөбүз, 100-тү 1-ге көйтөбүз. Бул жерде 96, бул жерде 100. Демек, оң жак жагы чоң болот экен. Эскерте кетүү нерсе, эскерте кете турчу нерсе. Кайчылашка өтүп атканда биринчинин алымы менен экинчинин бөлүмүнгө өтүп биринчи жазабыз. Ушундан адашпаш керекпиз да. Экинчинин бөлүмү менен биринчинин бөлүмү менен экинчинин алымын жазабыз. Дагы башка кандай жолдор менен салыштырсак болот? Кийинкилерин чыгарып берейин, кийинкилерден көрсөтүп берем башка жолдорун. Бул эсепти кандай чыгарсак болот? 2 чоңбу же сол жактагы туймтма чоңбу дейт. Бул жерде бүтүн бөлүктөн бүтүн бөлүктү кемитебиз. Анан бөлчөк бөлүктөн бөлчөк бөлүктү кемитебиз. Буруш бөлчөккө айландырсак да болот, бирок мен оңой жолун үйрөтүп аткандыктан 3төн 5-ти кемитем дагы. Анан 5 бөлүнгөн 7 менен минус 11 бөлүнгөн 14-тү кемитем. Мен билем 5тен 3-тү кемитсем 2 чыгарын.
Эми мен бул жерде эки эле бөлчөктү салыштырып коюш керекмин. Себеп эмнеге? Эгерде 7ден 5 чоңураак болсо, анда оң сан чыгат. Себеп дегенде, мисалы 3дөн 2-ни кемитсек, бул 1. Эмнеге? 3 деген 2ден чоңураак болгондуктан, кемитип аткан сандан чоңураак болгондуктан. Ал эми 2ден 3тү кемитсек, -1. Себеп кемитип аткан сан кемитилип аткан сандан чоңураак болгондуктан. Бул жерде деле 7ден 5 чоңбу же 14дөн 11 чоңбу деп экөөнү салыштырам. Муну салыштыраарда дагы бир жол бар. Эгер бөлүмдөр менен бөлүмдөр кыскара турган болсо, кыскартып ийсек болот. Алымдары менен алымдарды. Бөлүмдөр менен бөлүмдү кыскартсак, эки жагын тең 7ге бөлсөк, бул жерде 1 калат, бул жерде 2 калат. То есть 1ден 5, 11ден 2. Бул жер кайчылаш көбөйтсөк, 2-ни 5ке бөлсөк 10, 1-ди 11ге бөлсөк 11. Демек, оң жак чоң болуп калды. То есть 14дөн 11 чоңураак болгондуктан бул жерден терс сан чыгат экен. Терс сан. Терс сан чыкса, 2-ни терс сан кичирейтет. 2 кемитүү бир нерсе сан бул 2ден постоянно кичинекей. Мен бул жерде айтышыңар мүмкүн, өзүбүздүн методубуз эле оңой деп. Өзүңөрдүн методуңарды ырастасаңар болот, бирок бул методду үйрөнүп алсаңар, ортодо эсептерди оңой чыгарганга жардам берет. Ортодо максат туура жол менен чыгарыш эмес, ылдам жол менен чыгарыш. Муну жаңы эле чыгарганбыз да, 2 жол жазылып калыптыр. Бул жерде бул чоңбу же бул чоңбу дейт. Силерге бир эскерте кете турчу нерсе. Эгерде биз m бөлүнгөн n деген бөлчөктүн x-нчы даражасын эгер бөлчөктүн ордун алмаштыра турган болсок, даражасы белгисин өзгөртөт. То есть кандайча? 3 бөлүнгөн 5ти биринчисин биз 5 бөлүнгөн 3 деп жазсак, белгиси -3 болуп кетет. Анткени себеп дегенде ичиндеги бөлчөк алмашып кетти. Эми даража жөнүндө кичинекей формула жаза кетсем, эгерде ax ay көбөйтүлсө, анда негиздери a окшош да, демек x менен y кошуп коебуз. Мисал, 5ден 3 5тин кубу менен 5тин квадратын көбөйтө турган болсок, 5тин 5 чыгат. Бул жерде деле негиздери, негиз катары 3дөн 5ти бир сан катары карасак, анда эмне болот? Даражаларын кошуп коебуз. -3 кошулган 5 бул 5 бөлүнгөн 3түн квадраты. Бул жерде дагы бир кыстарма. Эгерде бирден кичинекей санды биз даражага ала турган болсок, ал сан кичирейип кетет. Мисалы 0,5ти даражага алсак, 0,25 болуп кичирейип кетет экен. 0,5ти кубка алсак, 0,25. Ал эми 5ти квадратка алсак 25 болуп чоңоюп атат. 5ти кубка алсак 125 болуп чоңоюп атат. Бирок бирден кичинекей санды даражага алсак, ал сан кичирейет экен.
Ал эми бирден чоң санды даражага алсак, ал сан чоңоет наоборот. 5 деген бирден чоң, ошон үчүн 25 болуп чоңоюп атат. 0,5 деген бирден кичинекей, квадраты кичирейип атат 0,5тен. Демек, бул жерде 5 бөлүнгөн 3 бирден чоң, демек квадраты дагы бирден чоңураак болот. Демек, бул жерде А колонкасы. Мындан кийинки тамырдагы бөлчөктөр. Бул жерден биз мындай тамырлар келгенде эки жагын тең тамырлардан арылганга аракет кылабыз. Квадрат калсак болот эки жагын. Же болбосо 3 менен 5ти тамырдын астына кийирсек болот. Айырмасы жок, квадрат кылалык. Бул жерде квадрат бардыгына тиешелүү. 3-түн квадраты 9. Ал эми тамыр менен квадрат жоюшуп кетет дагы 5 бөлүнгөн 3 калат. Бул жерде дагы 5-тин квадраты 25. Тамыр менен квадрат жоюшуп кетет дагы 3 бөлүнгөн 5 калат. 3 менен 9ду кыскартсак, 9ду 3 бөлсөк 3, 3тү 5ке бөлсөк 15. 25 менен 5 кыскарат. Бuyakta 5 калат, 5 3кө бөлсөк 15. Бул жерде экөө бирине барабар болуп эсептелет экен. Андан кийинки эсепти биз кандай чыгарабыз? Андан кийинки эсеп оңой эле берилиптир. Неге? Бөлүмдөрү окшош экен. Демек, бөлүмдөрүн кыскартып алсак болот. Демек, алымдарын эле салыштырабыз. 0,98-тин 98 даражасы же 0,98-тин 99 даражасы. Мен жаңы эле айтып кеткем. Бирден кичинекей санды даражага канчалык көбөйткөн сайын ошол тескерисинче кичирейет. 0,98 бул бирден кичинекей сан. Демек, даражасы чоңураак болгон сайын сан кичирейет дейбиз дагы А варианты кылабыз. Андан кийинки эсеп. Бул эсепти биз баарын бирдей бөлүмгө келтирип отурсак, көп убакыт өтүп кетет. Мындай учурларда ортодо билбеген суроолорду калтырыш керек дагы дароо кийинкисине өтүш керек. Оңойлоруна өтүш керек. Бирок мен силерге бул суроону чыгарып берем. Бул деле жанагы принцип. Бөлчөктөрдү салыштыруу ыкмасы менен чыгарабыз да. 1 торттон жарым тортtu кемитсек, жарым торт калыш керек, туурабы? Ал эми бул жакты чыгаралык. 2ден 1 чоңбу же 3дөн 1 чоңбу? Бөлүмдөрү, алымдары окшош, биз бөлүмдөрүн салыштырабыз. Канчалык бөлүм чоң болгон сайын ошол сан кичирейет. То есть 1 тортtu 2 балага бөлүп берсек, 1 тортtu 3 балага бөлүп бергенден чоң. Демек, чоң сандан кичирээк санды кемитсек, дайыма оң сан чыгат. Бул жерде деле чоң сандан 4төн 1 деген чоң да. Бирөөнү салыштырып берип коеюнчу. Кайчы салыш көбөйтөлүк? 5, 4, 5ти 1ге бөлсөк 5, 4тү 1ге бөлсөк 4. Демек, оң жак жагы чоң болот экен. То есть сол жак жагы. Демек, 4төн 1 чоң. 4төн 1 чоң, 5тен 1ден. Демек, чоң сандан кичинекей санды кемитсек, оң сан чыгат. Бул жерде деле ошондой эле окшош эле. Бул жер кичине турунуш болуп калыптыр. Бул жер 9 болуш керек болчу. Бул жерде деле оң сан чыгат. Бул жерде деле 10дон 1, 11ден 1ден чоңураак болгондуктан оң сан чыгат.
Демек 2-ге жалаң оң сандарды кошсок, то есть 2-ден 1-ге жалаң оң сандарды кошсок, 2-ден 1-ден чоңураак сан чыгыш керек. Кийинки суроо. А чоңбу же 0,6 чоңбу дейт. Бул кийинки суроону кандай чыгармакчымын? Бул суроону чыгара турган болсок, биз узак жол менен чыгара турган болсок, бул кантип чыгарабыз? 6, 12, 20, 30 деп. Буларды биз чыгарганча бизге ортодо ар бир суроого 1 гана минута берилет. Бул жерде 1 минуттан көп убакыт кетет. 5 минутка чейин кетип калышы мүмкүн. Демек, мындай суроону чыгарганды билбесеңер, дароо ташташ керексиңер. Эгер чыгарганды билсеңер, ана чыгаргыла. Бирок бул жерде эгер ортодо оор суроо берди, демек бир оңой жолу бар деген сөз да. Муну мен кандай чыгармакмын? Мен 2-ден 1-ди көбөйтүлгөндө 3 дегенди мынтип жазмакмын да. Я мындан баштайынчы. 1 бөлүнгөн 2-ден кемитейин 1 бөлүнгөн 3-тү. Биз кантип чыгарабыз? Бул жерге 3-тү көбөйтөбүз, бул жерге 2-ни көбөйтөбүз. Бул жерде 3-тү көбөйтсөк 3 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 3. Бул жерде 2 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 3 туурабы? Демек, бул жерде 3төн 2-ни кемитебиз, 2 көбөйтүлгөн 3 дейбиз. Бул жерде 1 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 3. 1 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 3 дегенде көре бар экен. 2-ден 1 кемитилген 3төн 1 экен. Ошол эле жол менен, демек, муну эмне дедик? 2-ден 1 кемитилген 3төн 1 дедик. Ошол эле жол менен бул жер кандай болуш керек? 3төн 1 кемитилген 4төн 1 болуш керек. Бул жерде ошол эле жол менен 4төн 1 кемитилген 5тен 1 болуш керек. Бул жердагы 5тен 1 кемитилген 6дан 1 болуш керек. Эми 3төн 1дин бирөө терс, бирөө оң, экөө кыскарат. 4төн 1ден бирөө оң, бирөө терс, бул да кыскарат. Бул менен бул кыскарат. Демек, бизге кайсыл калды? 2ден 1 менен 6дан 1ди салыштырыш калды. Муну 3кө көбөйтөбүз. 3 кемитилген 1 бөлүнгөн 6. Бул жерде 2 бөлүнгөн 6, 1 бөлүнгөн 3. 2-ге кыскартсак 1 бөлүнгөн 3 чыгат. Эми 1 бөлүнгөн 3 деген 1ди 3кө бөлсөк деген 0,333 чыгыш керек, э? Демек, бул 0,6дан кичинекей. Кийинки суроо. Бул суроону чыгарсак кандай чыгармакпыз? Жыйырма жетини мен 1ден 27 деп жазып алып кайчылашып көбөйтмөкмүн. 87, 20, жок. 8780 чоңбу же 27 көбөйтүлгөн 38 чоңбу? Мен муну кандай чыгарам? Мен 27-ни көбөйтөм, 38-ди көбөйтөм. 40 кылып алайын да. Бул 1200 болуп атат да. Демек, 27-ден чоң сан менен 38-ден чоң санды көбөйтсөк 1200 болуп атса, бул жер 1200дөн кичинекей сан чыгыш керек да. Демек, 1200 деген кичинекей сан деген 8780ден кичинекей. Демек, А вариант. Ушундай жол менен чыгыш керек да.
көбөйткөнгө оңой нерселерге келтирип алыш керек. Тиң кесеп бул даражага байланыштуу нерсе экен. Даражага байланыштуу нерсе болуп атканда бул жерде даражасы эмне болот? Даражалар көбөйтүлөт. 0,2 жерде 6 болот. 1 менен салыштырат экенбиз. Эмне десек болот? 1 бөлүнгөн 1 деп алсак болот да бирде. Кайчылаш көбөйтсөк 0,2-нин 5-даражасы чоңбу же 0,2-нин 6-даражасы чоңбу? Бирден кичинекей сандын даражасы чоңойгон сайын ошол кичирейип баштайт. Демек 0,2-нин 5-даражасы чоң болуш керек. Демек А колонкасы чоң. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан жолукканча жакшы тургула.